Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Katılsar jana Ayçigit Instagram Katılsar бүгінгі 16 Ağustos 2026 yılı Sinoga Tray'ın bir ürük ayırı sen Borborg meşine kelip sol жерге Чуба Усталдың шагеті Қалыстамұлға келді. Заманбеков Қалыстамұлға сұрау жауап болып отырады. Бізден осылай лайк-пост комментарий жатқанда саналы түрден кейін башталады. Біз азып белерік қайырымдарлы Борбордық мешітіндебіз. Жолдың бойында адам саны жық. Бұл жаға айлық мәселен. Atalarımızı sыйлап, имам саптардың сөзсіз батасын алып тұрыш керек. Байқасаңыз, ұшырашқанда дамыланың қолында ұшыраштым. Не үшін? Бұл кісілер аға татып, қиын кезеңнен бері оржық тарқылап келе жатты. Рахмат дамылан батасы деп. Bir oda tutmayamaz. Hurmatlı cemaat, sizlerle birinci tur uçraşıp olsam, antkeni sizlerin sıyılmatınızlar çoğun. Keçirip koyup vaktiniz sağ olun, tatlısız öyle kolay yaşarınızlar olasın cemaat. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Teala barımızga bekem iman nasip olsun, içinden soğukluk versin, zaman altınç olsun, padişah zaman olsun, dünya üstünde, Müslüman ülkelerinde, koşun ülkelerden içinde süyüktü mekanız Kırgızistan'da ıntıma karışkarlık olsun, hurmatlı cemaat. Allah razı olsun, ağır birimizde daracanızda Allah büyük kılsın. Uşul meçitin içi Allah'ın elinde oturmanday, ahirette Firdavs beşinde peygamberlerden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in canında bir oturuşunu nasip kılsın. Hazreti sizden Allah razı olsun ata. Ülkenizde kabul olsun çoğun rahmat. Savaktın akında da hürmatınızda Allah'a. Cemaat, barınızlar жақсы niyette gelip oturasızlar. Kudayım buyursa Allah'ın açılma jetip, ilim dengeyini küçültüp, din meylетini атқаруға, пайғамбарлық мұрасын атуға dayanмын деген ниетте отырса, buyursa жақсы olur. Sizlerге бүгін намаздың bağlılığı турасында сабақ қылып бермекчімін. Өзі майда нәрседен башталады. Бирок намаз майда деген сөз емес. Намаз ешқашан майда болбойт. Айтайын дегенім сіз намаздан алдыңғы таарапқа, андан алдыңғы гусулға, намаздың адебине ушунчалык көңүл буруңуз. Сіз намазды өзүнүн арегиндей сактаңыз. Намаз сизде кабырда акыретте ошондой сактаганга Аллах мага себеп кылсын. Кур'ан-ы Каримде урматтуу жамаат, Аллах Таала мындай дейт: "Вастаину бис-сабри вас-салат, ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин." Карасаңыз, көп жерлерде Аллах Таала айтат да: "Вастаину бис-сабри вас-салат." Мусулман адам жашоосунда шүгүр кыла турган жакшы учурлар болот, сабыр кыла турган кичине кыйынчылыктар болот. Бирок сабыр кыла турган кыйынчылыктарга караганда шүгүр келтире турган жакшылыктар андан канча көп болот экен. Мисалы 10 ман жыл отурган болсо, ошонун 8-өзү шүгүр келтире турган жакшылыктар болот экен. Анын экөөсү гана кыйынчылыктарга толуп, ага сабыр кылышыбыз керек экен да. Демек, сабыр кылуу утурумдуу, шүгүр кылуу бул көпчүлүк убакытты талап кылат экен. Аллах Тааланын бул Ар-Рахман Ар-Рахим, мээримдүү, ырайымдуу экендигин, "Инна рахмати сабакат гадаби", менин ырайымым каар азабыман алып турат деген да бул. Карасаңыз, ошондо жашоонун эки кыйынчылыгы болгон учурунда Аллах Таала айтып атат: "Намаз окуу менен өзүңөрдү сабырдуу туткула" дейт. Намаз окуу аркылуу жашоонун кыйынчылыктарынан өткүлө. Ва иннаха сабыр кылып намазды калтырбай окуу лакабиратун, акыйкатта бул оор иш. Мунун оор экендигин Муса пайгамбар дагы айткан. Пайгамбарыбыз Мисра миражга көтөрүлүп, 50 маар намазды алып түшүп жатканда үммөтүн окуй албай калат сенин коомуң. Аллах Тааладан салат тахфиф, жеңилдетсин. Акыры 5 мал намазга барып такалганда да муну да көп окубай коет. Дүйнөнү шылтап, оокатты шылтап, башка нерсени себеп кылып отуруп, 5 мал намазды чында вакытында окугандар аз болот дегенде, мен жараткан Аллах Тааладан уяманмын деген да. Мына ушул намазды калтырбай, адебине ылайык окуу бул оор нерсе, илля алал хашиин, Кудайдан корккан адамдарга Аллах жеңил кылат. Кудайдан коркуу оор
жүрөктөн өкүм чыгарып, накталай күчтүү чечим чыгарсаңыз, ошол ниеттин жакшылыгынан Алла Таала намазды калтырууга күч берет. Кайсы бир адам мен багында токтоп калып атам десе, ал адам ниетинден начар ташкил эмес. Ниеттен жаңылмас руктуу таквачылык менен окугандар, Кудайдан корккондар деген кимдер десе биринчи ниет оңдогондар. Экинчи канунун ойлогондар, акыретине даярдык кылган адамдар гана корккон адамдар болуп, алар намазды таштабайт. Бөлөк бир аятта Аллах Таала айтат: "Ва акимус сола" көп жерлерде намазды тургузгула деп берет. Араб тилинде түзмө-түз которсоңуз, акама деген өз бардысында этиш бар, кылабат. Акама юкиму икаматан бир нерсени тургузуу, көркөмдөө деген сөз. Мынакей мечитти сонун көз жоосун ала турган көктөрдүрүп куруп, мынакей пайдалануу таңбашты көтөрдү. Ошондо намазды окугула эмес, намазды тургузгула, көтөргүлө деп атат. Бул деген сөз жөн эле намаздын сүрөтү эмес, элеси эмес, намаздын руху жаны менен тирүүлөй окугула деген сөз. Ал намазды тирүүлөй тургузуу окуу качан болот турганда, караңыз. Намаздын парздай, важип миндеттүү, амалын миндеттүү дейт, бекемделген сүннөтүн сүннөттөй, мустахабын мустахабтай аткара турган болсок, намазды тургузган болобуз. Мисалы караңыз ата, сиз сабак болот деп шам намазына эрте эле келдиңиз. Келип күттүңүз. Ниетиңизде жүрөктөн махаллу ниетүн жүрөктүн ниеттин орду түпкү жайы жүрөктөн болот. Үйдөн чыгып басып келдиңиз. Жүрөктөн ниет кылдыңыз. Намазга кирүүдөн алдын ниет кылуу бул парз болуп эсептелет. Парз болуп эсептелет. Элестетиңиз мына ушул. Эгер ушул жүрөктөгү парзды адамдын дүйнөдөгү азырылган амалы бузуп коюшу мүмкүн. Көңүл буруңуз. Жүрөктөгү парз амалды жашоодогу азырылган жашоого дүйнөгө азырылган амал бузуп коюп кайсы? Үйдөн намаз кылып деп ниет кылып келе жатып, мешиттин коргонуна бергенде бирөө менен чөп жайып кандай болуп атат? Быйыл суат жакшы болгон жок. Канча пресс чөп таптың деп, жобосо гүрүч кандай болуп атат акыбалы? Жобосо алма кандай болуп атат деп алманы сүйлөп туруп, анан ниет кылбай намаз окуса адам намазга кайрышкан болуп эсептелбейт. Намаз кайрылмак үчүн анткени ниет кылган жок. Жүрөктөн кылган ниетин кийинки дүйнөгө бузуп койду. Бир гана жүрүп шам окуган атабыз, шам окуп келели деп тил менен бекемдесе, анда ниет өтөт эле. Демек намазга парз менен киреткенбиз ниет кылуу. Ал эми тил менен кайталап, ниет кылуу, жүзүмдү кыблага бурдум, ниет кылдым, ушуну имам коюп 3 рекет шамды парз намазды окумакты ниет кылдым дей турган болсо, бул анда сүннет болуп эсептелет, мустахаб болуп эсептелет. Ва талаффузу биха суннатун ва кийла мустахаб. Жакшы көрүлгөн. Колду Аллаху акбар деп көтөрүп атпайсызбы намазга? Ушул такбир ат-тахрима. Такбир намаздын чоң шарты, рукуну, бул парз. Аллаху акбар деген сөз менен кирүү важип. Колду көтөрүү кулактын тушуна сүннет, эки колдун бармагын кулактын жумшагына тийгизүү мустахаб. Азыр намазга канча мал менен кирип атабыз? Парз, важип, сүннет, мустахаб менен. Андан алдын жүрөктүн ниети тил менен аны кайталоо болот. Ошонун баардыгы ачкан атадар бүгүн эртең менен келип, Аллах Тааланын күчүн берип, Залигер деген Өзгөн районунда айылга барып сабак өтүп келдик. Ошол жерден 13 үй менен 40 күндө чыккан болду. Илим окуганга даяр болду. Апалар жоолукка кирүүдө эч ким мажбурлаган жок, намаз окууга даяр болду да. Биз эми чындыгы жигиттер, мырзалар, мусулмандар катары Ханафи мазхабына Матурidi акыйдасына ылайык 5 грамм бирешпей, 5 малды тургузам, Жумабек айтпек болгонду таштайт. 5 малды тургузам деген ниеттер болду. Эгер жигит болсоңуз, чындыгы мырза болсоңуз, жигиттик сөзүбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ва аламу тугандар, көңүл бургула. Маны белгиледик. Анна хайра амаликум ас-салаа." Эң жакшы амалдар дүйнөдө берип отур. Ушундай жерди берип отур. Элестетиңиз. Өткөндө 4-5 жыл болгон Италиядан бир кыргыз жерди соолсу келген. Өткөндө мисалы Мамаликенде сабак бергенде. Италиядан бир апабыз 50-60 жашка таяп калыптыр. Мен Кыргызстанга бара албай атам, дуа кылып коюңузчу деп. Карыздар көптүк жерде карыз төлөбөйсүң, чыга албайсың. Мен ошо карыган адамды карап багып жүрөм. Биз мекендин дагы, жердин дагысын бере албайбыз. Жөн эле ушул окушубуз керек болчу да. Ушул сөздөргө да муктаж эмес болчубуз. Карасаңыз, ушунчалык шүгүрсүз болуп баратабыз да Кудайдын кечирсин. Ва калилун мин ибадия шакур. Куранда басырылганда менин аз гана сандагы бенделерим шүгүр кылат. Хадисте алымын түшүндүрмөй болот. Эң биринчи Аллахтын акысы намаздан сураса, кошумча пенденин акысы бар дейт. Мына сиз менен биз биринчи Алла, экинчи пенде. Аллага кулчулук кылабыз, пенделер менен биз мамиле кылабыз.
Pendenin akısı ödeyden sabahatı sormakta cemaat. Pendenin akısı abdan kişi öldürmedin mi? Adamın alttan uşakta verdin mi? Abroyun tökmedin mi? Kadırın düşürmedin mi? Anın abroyun ayranlar tökmedin mi? Degen surak bolat ekan ya. Eger de adam kişi öldürüp turgan bolsa adamın akısından öte almayat. Adamды öldürүү маанидеги баягы кыйытма маанидеги киши өлтүрүп, адамды аркасынан жамандап, жалган жалаа эки нерсени жоготуудан коркушубуз керек. Биринчиси ыйманды жоготуу, экинчиси намазды жоготуу. Элестетиңерчи бир саат. Аллахтын өзүн сойгон ден ала берсе. Томаан чыган адам. Кырсык учурган ыйманды жоготуудан, намазды жоготуудан коркуш керек. Үчүнчүсү мусулмандык кеңбейинди жоготуудан. Бул адам акысы. Биринчи İmandı cevaplandı. İmam Abu Hanife, Aslan Taşçıoğlu, radıyallahu anhu ve rahimahullah, Fikhul Akbar, akide kitabında mitwayta. La yasrifu İblisu al-imana min al-abd. Maalesef cevap toplandı. İblis şeytan, cin şeytan. Adam kahve otursa da bir imanı buradan bitmekti. La yasrifu, söz besledim onlar. La yasrifu bitti. Pendenin imanı tahtı bitti. Eğer şeytanda cinge андай зомбулук көрсөтүп күч менен демек эң таалуу жерге барып турабыз. Урматтуу жамаат. Валакин ядау абду иман ва яхталису иблис. Пенде өзү имандан жүз буруп, имандан кечип, иманды таштайт, иманды таштаганда шайтан энип кетет. Көрдүңүзбү? Кесир сөз сүйлөйт, күпүр сөз сүйлөйт, иманга маани бербейт, бейиш менен турайт. Алардын музыкучулугу ушул жамандыгы. Namazды таштап жоготуп коюшту. Namazga maani berген namazdan taşlap koydu. Ölçümeyi, şeytandan azgırığı, vaktini, dünyada gözün basıp olup, kabırı kalan bulup, namazı olacak duracak, akıl etti de akıl da akıl. Bu da hesaplayız, bu kutucu yöntümümüz, ölçümcü olacak. Oşan için urman tutulan, namazga bekar olan deseniz, nafsiyle tüm bolundan saklı olur. Allah'ın bendesi oluruz, oşanda namazga bekar oluruz. Ana namazda bekar oluşun eti mesele, üç mesele. Bayraklarımız, tahajjudda ertengini buyurup dualarımız, üçüncüsü özgöçe la havle ve la kuvvete illa billah diye okuyatınız. Ankeri sahabeler etmek, la havle ve la kuvvete illa billah cüz ve başka. Peygamberimiz sıralamayın. Neye? La havle, la hilete. Gününden saklanın için, alışları için. İbadatta aktarın için ve la kuvve. Bendenin gücü yetmeyi, Allah'ın ömürmeyi için. Demek, la havle ve la kuvvete illa billah manisi, Allah'ın ömür, tortuk çağırdanı bilen ona, günümüzde namazlar ibadatta canlı dayanır. Arasında Allah Teala dayanırsa benimizde dayanmıştır. Demek namazı kaza götürüldüğü saklı oturmada böyle hadislerden yapılır. Asıl namazları bir aşağıda. Peygamberimiz sallallahu men fâtatü salâtu asıl fekâtü mevûtü ahlehu ve mâlehu. Kim asıl namazını taşlattığı vaktisi çıktı da durmamızda koyuyorsa bütün bayrağına ürünüzünden ehtiyat olmaz. Demek bu kitap Orta Asya'da belirlenen muhtasar-ı mukaya, bu bayağı bir kitap. After Ubeyd ibn Mas'ud al-Mahbubi rahimahullah